Саламатсыңарбы балдар, силер менен Отурбаев Улан. Бүгүн жаңы тема ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү. Биринчи силер менен көбөйтүүнү карайбыз, анан бөлүүнү карайбыз. Көбөйткөндө кандай көбөйтөбүз? Эгерде 10го көбөйтсөк, анда өтүрдү 10 болгондо 1 0 бар, ошондуктан 1 0-гө 10го эле жылдырып коебуз. Демек, 20 бүтүн 100дөн 23 болот экен. 100 болду, демек өтүрдү 1 2 эле жылдырсак 281 болот. 1000 болду, демек өтүрдү 1 2 3кө цифрага жылдырсак мындай болот, 2010 бүтүн 100дөн 23. Эми калгандарды көрөлү, кандай кылат экенбиз, 0 бүтүн 1000ден 81ди 0 бүтүн 100дөн 11ге көбөйтүш керек экен. Көбөйткөндө кадимкидей эле көбөйтө беребиз. Болгону өтүр койгондо туура коюшубуз керек. Мына 1ди 1ге көбөйтсөм 1, 1ди 8ге көбөйтсөм 8, 1ди 0га көбөйтсөм 0, 1ди 0га көбөйтсөм 0, анан дагы бир жолу кайталанып атат. Анан 0 экен, 4 жолу 0ди жазабыз, анан кошобуз бардыгын. 1 9 8 0 0 0. Анан өтүр койгондо, могул өтүрдөн кийин бардык санды эсептейбиз. Мына бул үстүндө өтүрдөн кийин 3 сан турат, астында 2 сан турат, общий 5 болсо, аягынан 5 сан санайбыз. 1 2 3 4 5. Демек өтүр бул жерге коюлат экен. 0 бүтүн ошондо 100 миңден 891 болот экен. Жаздык. Ушинтип эле көбөйтө берет экенбиз балдар. 240 тапшырманы иштейли ошондо. Так, 32 бүтүн 1000ден 3 көбөйтөм 11 бүтүн 1000ден 101 экен. Көбөйтөбүз. 1ден баштап көбөйтөбүз. 3 0 0 2 3, андан кийин 0ди көбөйтсөк бардыгы 0 болот. Ошондо 1 2 3 4 5. Анан кайра 1ди көбөйтөт экенбиз. 3 0 0 2 3, 1ди көбөйттүк, анан дагы 2 жолу 1ди көбөйтөбүз. Ошондо 3 0 0 2 3, анан дагы бир жолу 3 0 0 2 3, анан бардыгын кошобуз. 3 өзү түшөт. Бул жерде 0 болот. Бул жерде 3 болот. Бул жерде 2ге 3ті кошсок 5 болот. Бул жерде 3ке 3ті кошсок 6. Бул жерде 2 эле бар экен. 3ке 2-ни кошсок 5 болот. 3ке 2-ни кошсок 5, 3. Анан бул жерде 3, бул жерде 3, общий 6 болот экен. Өтүрдөн кийин 6 саны. 1 2 3 4 5 6. Мына могу жерге коебуз. Ошондо 355 бүтүн так миллиондон 265.303 болот экен. 1ди 0 бүтүн ондон 4кө көбөйтөлү. Так, 1ди 0 бүтүн ондон 4кө көбөйтсөк, анда 0 бүтүн ондон 4 өзү эле болот. Калаган санды 1ге көбөйтсөк, ошо сандын өзү эле келип чыгат. Так, кийинкилерди чыгаралы. 0 бүтүн ондон 1ди 0 бүтүн 1000ден 1ге көбөйтөт экенбиз. 0 бүтүн 1000ден 1 чоң мындай узунураагын үстүнө жазайын. Көбөйткөнгө оңоюраак болот. 1 жерде 1 1 0 0 0, анан 0ди жазабыз. 1 2 3 4 кошобуз. 1 0 0 0 0. 1 2 3 4 экен, могу жерге коебуз. Ошондо 0 бүтүн 10 миңден 1 болуп калат экен. 500гө көбөйтөт экенбиз. 15 бүтүн 01 100дөн 1ди 500гө көбөйтсөк 0 0 0 0 0 0 0 0 болот. 2 0ди көбөйттүк. Анан 5 жерде 1 5, 5 жерде 0 0, 5 жерде 5 25, 2 көңүлдө. 5 жерде 1 5, 2 көңүлдө кошсок 7 болот. 0 0 5 0 5 7 1 2 1 2 70
7505 болот экен, 5, 5 да. 7505 болот экен. Так, кийинки тапшырманы чыгаралы. 1,8'di 0,199'ga көбөйтөлү. 9 жерде 8 72, 7 көңүлдө 7 жерде 9 жерде 1 9 16 болот. 9 жерде 8 72, 7 көңүлдө 9 жерде 1 9 16'нан 0 0 болот. Бардыгын кошобуз. 2 6'га 2'ни кошсок 8, 1'ге 6'ны кошсок 7, 1 1 2 3 1 2 3 1 бүтүн 1000'ден 782 болот экен. 0,2'ни 0,2'ye көбөйтөбүз. 0,4 болбойт. Сразу айттым. Нормальный көбөйтөсүңөр 2 жерде 2 4, 2 жерде 0 0, 0 жерде 2 0, 0 жерде 0 0 бардын кошобуз. Анан үтүрдөн кийин бул жерде 1, бул жерде 1 2 сан болуп атат. Ошондуктан бияка койсок 0,100'дөн 4 болот экен, көрдүңөрбү? 10'го бөлгөндө үтүр көбөйткөндө оң жакка жылса, бөлгөндө сол жакка жылат. Ошондо үтүрдү бул жакка жылдырсак, бул жакка коюла турган болсо, анда ар жакта 0 болот. 0,1000'ден 156. 100'гө бөлсөк 2 үтүргө бул жакка жылат. 1 2 болчу. Анан бул жакка үтүр койсок, бияка 0 кошулуп калыш керек да. Ошондо 0,10'ден 156 болот экен. 100'дү 2,5'ке бөлсөк, анда кийинки сабакта карайбыз силер менен бөлүүгө. Так. Бөлүүлөрдү мына бул жакта 10'го бөлгөндү мен көргөзүп бердим. Эми кийинкилерди азыр мен кененирээк мамыча түрүндө бул жакка бөлүп көргөзүп берейин. Кийинки сабакта уланталы балдар.